Assalamu alaikum urmatlı bizning kanalning görüşçülері. Kutmandуу günüңүздөр менен fermerler. Kutmandуу günüңүздөр менен. Sizler hangi suylarını görüp atasыздар? Buyursa mına Rusiyadan Altay örüğünden Haberin Angus parodasındagı boz uylar geldi. Kunacınдар, uylar. Bu жерде жалпы başı 27 baş mına ушундай uylar var. Kimde kim Angus bagайын et багытында Angus багып көрөйүн дегендер болсо, же болбосо Angus пародасында уйларды издеп аткандар болсо, анда эмесе көрүңүздөр. Эми көбүнчө эркектер келип калат. Ургачылардагы анда-чанда келет, анда-чанда келгендердин ичинен ушундай ангустар чыкты туугандар. Булар Алтайдан, Angus фермасынан келген. Келгенде мына аз эле болуп, алыскы жол кышта арыктап келет. Бирок көрүп турасыздар. Эми бул ангустар бирок жанагы Алтайда жүргөндөгүдөй көрмөйт. Анткени жолдо кыйналды, арыктады, бир аз кичирейди, чөктү. Буйруса бираздан кийин эски абалына келет. Эми эмне дейбиз? Ангусту караганда биринчи кезекте мына бооздугуна, чоңдугуна, көздөрүнө, желиндерине карайсыздар. Angus уйлар боюнча сөз кыла турган болсок, билесиздер, эт багытындагы эң мыкты породалардын бири. Суукту дагы жакшы көтөргөн. Көбүнчө булар дээрлик бүт баары токол болот. Мындайча айтканда эт алуу процесси мыкты да буларда. Ангусту бүт өзүңүздөр билесиздер. Азыр ары бери айдайын. Мына келгендер көбүнчө билесиздер. Бул азыр карантиндик зонада. Мына ангустун чоңдорун көрдүңүздөрбү? Мындай карасаң арык. Жанына келсең дагы эле томпоюп турат. Аюудай болуп. Мына. Хош, мына карап коюңуздар. Жалпы башы 27 баш. Булар биринчи тууттан экини тууганга чейинки уйлар экен туугандар. Ниет элден баштап экини тууганга чейинки уйлар. Дээрлик жаш уйлар. Мына бир кородон келген. Булардын дүң баасын 135 миң сомдон деп атыптыр. Кошумча суроолор болсо экран астынан нөмөрлөргө чалып, байланышып, өзүңүздөр дагы бир четтен көрүп кетесиздер. Азыр эми могу жер бир аз тарыраак. Булардын дарегин айтып коеюн. Келип өзүңүздөр чыгарып, кенен көрүш үчүн мына ушул дарекке келсеңиздер болот. Биз учурда Сокулук районундабыз, бирок Манас аэропортуна жакын жердебиз. Манас аэропортуна түшүп келе жатканда, туугандар, Манас деген айыл бар. Ушу Манас деген айылдын күн батыш жагында тетиги Манас айылы көрдүңүздөрбү? Мына ушундай карантиндик зона бар. Көпчүлүк киши бул жерди билет. Ушул жерге келип, жалгыз эле ангус ургачы уйлар десеңиздер, мына бутиктин жанындабыз. Ушул жерден келип туруп, кородон көрө бересиздер, ала бересиздер. Машалла, мына уйлар. Булардын дүң баасын 135 миң сомдон дептир. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Көздөрү таза, көзүнө ак түшкөндөрү жок, оозунан шилекей куюлгандары жок. Вакцинациялар алынганы? Границадан киргенден кийин. Мына өзү карантиндик зонада турат. Вакцинациялар алыныптыр. Эми сатууга чыкты. Биз жарнама кылып сиздерге мына көрсөтүп атабыз. Ангус издегендер, мына көрүңүздөр. Ушул ангустарды келип жеринен көрүп, буйруса мына ангустар.